Акчалов Чыңгыз Манасович 1998 жылы 12 декабрда Талас облусунун Манас районуна караштуу Балас Аруу айылында жарык дүйнөгө келген. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов туп-туура 70 жылдык юбилейин майрамдап жатканда төрөлгөндүктөн Айтматов агабыздай улуу адам болсун деп атын Чыңгыз деп коюшкан. Ал карапайым үй бүлөдө төрөлүп, 5 бир туугандын 3-чүсү эле. Бир агасы, бир эжеси, бир карындашы жана бир иниси бар болчу. Чыңгыз мектепте окуп жүргөндө акылдын күчү болгон шахматтан жана билектин күчү болгон күрөштөн ар кандай спорттук мелдештерге катышып, ал жактан байгелүү орундарды багындырып келген. Мектептеги окуусун аяктагандан кийин Калыйнур Усенбеков атындагы аскер институтуна тапшырып, өмүр бою аскер адамы болом деп кыялданган жолуна алгачкы кадамын таштаган. Окуусун аяктап калганда Москвада болгон улуу жеңиштин 75 жылдык мааракесине арналган парадка Кыргызстандан тандалып алынган аскерлердин катарында желегибизди желбирете кызыл аянтта басып келген. Генералдардын колунан орден менен сыйланган. Парадтан сыймыктанып келер замат Ошко которулуп, ал жерде офицер болуп Эчен деген жоокерлерди тарбиялайт. Аларга командир болот. Жарым жылдан кийин Чыңгыз Баткенге которулуп, танка отрядына командир болуп дайындалат. Которулгандан кийин жарым жыл өтпөй Россияда өткөн танкалык биатлонго катышып, ал жактан биринчи орунду ээлеп келет. Барыңар. Тоқтауға татушылар, алдырылушылар. Мамлекеттин биринчи адамдарынын колунан сыйлыктарды алган. 2022-жылдын январь айындагы конфликтте ыкчам ишмердүүлүк көрсөткөндүгү үчүн Акчалов Чыңгызды чек ара кызматындагы Бөрү атайын даярдыктагы отрядына ракета «Зенит» батареянын командири кылып которушат. Улук лейтенант аскердик наамы болгонуна карабастан майордук кызматты аркалайт. Ушул эле жылы офицерлер күнүндө интернеттеги баракчасына офицерлер күнүндө бүткүл офицерлик курамга эң бийик жетишкендиктерди каалаймын. Силер мамлекеттин негизи, анын тирөөчү жана үмүтүсүңөр. Мундирдин намысын бийик сактагыла. Ар дайым биринчи болгула. Өз милдетиңерди ак ниеттүүлүк менен аткаргыла. Жеке жашооңордо жана кызматыңарда ийгиликтер жана бакыт коштоп жүрсүн. Урматтуу офицерлер, урматым менен улук лейтенант Акчалов Чыңгыз Манасович деп жазган эле. Өзү айткандай нерселерди биринчилерден болуп өзүнүн башынан өткөрдү. Өмүрүнүн акырына жакын отпускка узарып кетип, айылдан келе жаткан жердеши эмне ала келейин десе, бир мына кичинекей бир чүпүрөккө топурагын сабап алчу, айылдын топурагын. Айылдын топуру өзү алтын го биздечи. Ошо алтын топуракты ала келчи. Ошо жетет мага өзү деп айткан. 13-сентябрь күнү отпуск алган болчу. Эми эртең кетем деп жолго келчү такси менен дагы сүйлөшүп койгон болчу. Бирок 14 күнү каргашалы окуя башталып кетип, ошол жакта калып калды. Өзүнүн да WhatsApp'тагы жазууларында жана часттын командиринин да айтуусунда командири ага кетпейсиңби, эмне кылып жүрөсүң десе, кол астымдагы жоокерлеримди кантип таштап кетмегилем деп калып калган. 16-сентябрь күнү зениттик установка менен душман тараптын вертолетторун күтүп отурган. Кыргыз аскерлеринин танкасы күйүп жатканын көрүп чыдабай, зениттик установка менен жердеги душмандарды аткылай баштайт. Жанындагылардын айтуусунда караганда 20 душманды өлтүрүптүр. Душман тарап өлгөн аскерлерин портерлер менен жүктөп кетти деп айтышты. Ошентип Чыңгыз душмандын келаткан танкасын гранатомет менен атат, бирок тийбей калат. Кыргыз айылына кирип келген душман артка чегинет. Ошондо Чыңгыз душманды дагы да ары кууп салуу үчүн зениттик установкасы үчүн жер издеп келем деп кол астындагы жоокерлерин таштап айыл аралап кетет.
башка жактан келген атайын даярдыктагы отрядка да жол баштап барат. Бирок душмандын күтүп турган тузагына дуушар болушат. Ошондо башка аскерлерди чегинтип жиберип, өзү душманды тосуп атышып жатканда окко учат. Дээрлик 15 сааттай талаада денеси жатып калат. Андан кийин гана биздин аскерлер денесин таап келип, кичи мекенине салып жиберишет. Акчалов Чыңгыз кыска өмүрүндө мекенин коргоп жатып, өзү айткандай аскердик намысты бекем сактап, душмандан коркуп артка чегинбей, душмандын огунан баатырларча курман болду. Кол астындагы жоокерлердин бүт бардыгын сактап калды. Жанын берди мекеним деп. Сөөгү өзү абдан сагынган, бир уч топурагын алтындан кымбат көргөн айылына коюлду. Баатырдын, шейитибиздин жаткан жери жайлуу болсун, рухуна арнап бир фатиха окуп, Куран багыштап коюңуздар. Арал! Ха! Ok! Do! At! Ok! Do! At! Ok! Do! At! Kurallı!